Бул маселени мына Спорт комитетинин генералдык секретары Михаил Сергеевич Горбачев бул 1985 жылдан баштап көтөрүп, Ооганстандан аскерлерди чыгарабыз деп ушул маселени көтөргөн. Дээрлик бир 10 жыл ушул алоолонгон согуш отунда 14 миңден ашык жалпы советтик жоокерлердин каза болгондугу белгилүү. Ооганстанга 80 миңдин тегерегинде советтик аскерлер кирип, алар ошол Ооганстанда өтө бир катуу согуш талаасында беттешүүлөрдү өткөргөн. Бул Ооганстандагы алоолонгон согуш мына ошол 1979 жылдан бери улам уланып бүгүнкү күнгө чейин созулуп жаткандыгы мына баардык радио угармандарга белгилүү. Мына ушул согушта кыргызстандыктар дагы бул согуш талаасына кеңири катышып, чакыртылып, анткени мына мусулман элдердин өкүлдөрү дагы келип катышып атат деген бул өзүнчө бир чоң бир саясат жүргөн да. Бүгүнкү күндө мына Ооганстанга ушул согушка катышып келген Кыргызстандагы жоокерлер биз өзүбүздүн мекенибиз үчүн, ошол Советтер Союзунун коопсуздугу үчүн согушка катышканбыз деп жыл сайын мына белгилеп келишкендиги да бекеринен эмес. Туура айттың, бул өтө чоң маселе. Анткени Советтер Союзу бир кезекте баягы Александр Биринчинин кезинде 19-жылында, андан мурунку жылдары айрыкча 18-кылымда бул Европанын жандармы деп айтып эмес белек Россияны. Ошол сыяктуу эле Советтер Союзундагы социалисттик лагердин кызыкчылыгын коргогон кайсы бир деңгээлде эл аралык жандарм катары кызмат кылгандыгын бир көрүш деп айтсак болот. Анткени ал Советтер Союзунда Куба, Венгрия, Чехословакия, башка жана Гондурас, Ангола тиги сыяктуу эле көп жерлерге СССРдин аскерлери баягы тышкы саясий кызыкчылыкка карата барышкан, баягы социализмдин идеяларын коргойн деп. Ошол сыяктуу эле 79-жылы Афганистанга чоң армия кирген. Муну эң биринчи эми башталганы жанагы мурунку президентти кармап, анын ордуна Бабрак Кармаль деген орус идеологиясына жакын турган адамды коюш керек болчу. Ошо менен башталган, бирок чындыгында кийин башка шаарларда дагы булар ошол өздөрүнүн адамдарын коюп, анан дээрлик 10 жылга жакын чын эле Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки СССР үчүн эң кандуу бир тышкы согуш болуп калды да. Ошон үчүн өзүң айттың, мына 7 миңден ашуун кыргыз балдары дагы буга катышкан. Айрыкча баягы кээ бир татаал жерлеринде Орто Азиялык балдарды койгондугу жөнүндө дагы кептеп жүргөн. Мына мисалы үчүн мен өзүм деле неме менен айтып коеюн, мисалдарман. 85-жылы Ошто тарых адистик ачылганда, биринчи кабыл алганда бизде ошол Афганистанга барып келген балдарды бир эме льгота менен алчу элек. Ошондо бир 10 чакты бала тарых адистигине алынганда, ошондо бир бала ошол Афганистандагы согуш жөнүндө айтканда эле ушу ыйлап жиберчү да. Мен сурасам, айткан ошондо. Биз бир жолу жаң киргенде дейт, ушу жаң кирген балдардын арасында экен. 600 батальон бир жерде барып, биз бир немеге буктурмага жолугуп калып, ошол жерден 16 эле киши тирүү калганбыз деп айтканда. Ооганстандагы согушта тынч жаткан калк ошол мезгилде жана өздөрүнүн идеясы үчүн, диний кызыкчылыктары үчүн, өз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн бул алар дайыма жарандык согуш катары карап келип атышат. Ошол чет өлкөдөн баскынчылар кирип, биз ошолорго каршы согушканбыз деп. Мына мен 15 жыл мурда Ооганстанга, Афганистанга барып, ошол жерден дагы мындай сүйлөшкөн учур болгон. Биз тынч жаткан, өнүгүп келе жаткан өтө жакшы эл элек дейт. Мына ошондон бери карап көрбөйсүңөрбү дейт. Биз мына согуштан башыбыз чыга элек. Бизге ушундай бир бүлүк салышты, канчалаган шаарларыбыз, канчалаган айылдарыбыз дейт түп тамырынан бери кырылып кетти дейт. Мен мына классташтарым дагы ушул Ооган согушуна катышып калышкан. Ошолор айтышат, кээде дейт айылдан өтүп бара жатканда ушул артынан буктурма сыяктуу келип туруп, эң акыркы жанакы машиналарды солдаттар менен кошо жардырганда ичиндеги бүт баягы кырылган учурлар болгон дейт. Мына ошондо
айластан дейт, ошол жерден өч алыш үчүн бүтүндөй айылдарды ошол жерден жер менен жексен кылып, кадимгидей аткылап, аябай жанакындай бир бүлүк салганыбыз чын дейт. Ошон үчүн бул чындыгында Ооганстандагы бул чоң согуш Советтер Союзунун аскер күчтөрүнүн ушул өз мекенин коргогон Ооган элинин алдында алсыз экендигин да көргөзүп койду. Ошондой эле Советтер Союзу мындай тоолуу аймактарда согушууга жараксыз экендигин да көргөзүп койду. Көптөгөн курал жарактары, танктары, көптөгөн ушундай бир техникалары тоолуу бул жерлерде жараксыз экендигин мына ушул Советтер Союзунун учурунда көргөздү. Ошондой эле Советтер Союзу өтө көптөгөн бул мындай чыгымдарга дуушар болду. Ал чыгымдар бара Советтер Союзун алсыздандырып, Советтер Союзунун кийинки кубаттуулугун да начарлатып, бара аны Советтер Союзунун биротоло кийин кыйроосунун дагы бир себептери катары бүгүнкү аналитиктер, талдоочулар мына Ооган согушун дагы айтып келишет да.